Стивен Ленг өзү Кум-төрдүн эсебинен алган айлыгы жылына эсептесек $3,5 миллион түзөт. Ар бир айга бөлгөндө $300 миң айлык алат. Bir ayına $300 миң айлык алат. Урматтуу туугандар. Мына ачык эле айтып коюнчу силер, иштеген кишилерди уккылачы. Азыр мына Дастан Сарыгулов баары айтып, Центрек Голд дейм, атын эчки 500 тонна алтын чыгарып кеткенден атын эйттеби? Мен мындай эле чыгып айтайынчы мына. 2 мүнөт айта кой, ойумду айт. Мен Кум-төрдө юрист болуп иштедим. 3 жыл иштедим. 25 жол соттоштум. Кум-төрдүн атынан соттоштум. Бир да жолу уттурган жокмун. Анан жаттан бери мен атайын мени Айбек Жаныбаев деген блогер бар. Мына досум ушул ээрчитип келген. Мо тоңдун жолун сабылып айтасыз, бир сүйлөп койчу деп. Биз деген туура эмес обсуждение болуп атат. Мен деген ичинен билем. Мына просто эле мына 5 пункт айтайын. КГКнын президенти $350 миң зарплата алат. Ал эмнеге $350 миң алыш керек? Член совета директорлуктар $85 миң алат. Эмнеге $85 миң алыш керек? Эмне кылганына? $350 миң эмнеге алыш керек? Мен ушуну билген киши катары сурап койгулачы деп жантан бери айтып атам. Анан Дастан Сарыгуловду камаш керек. Камаш керек ушул аксакалды. Шапкасын кийгизип барып камап коюш керек. Анан отуруп ал дагы акыл үйрөтөт ушул киши. Мына мен айтайын. Эң биринчи Афинашты текшериш керек. Ген прокурорбу, СМБ, бүт бар Афинашта совсем башка результат. Кум-төрдүкү совсем башка результат. Кара Балтада. Бир. Мен уксаңар айтып берейин, бир 5 мүнөт бергиле мага. Бизде 500 тонна алтын деп атат, 300 тонна точно чыгып кетти деп жогорку кеңештен айтылган. 300 тонна алтын $15 миллиард акчасы чыгып кетти. Баарын сотурат, мояктын баары. Бир чучукту конский член деп койсо, 1000 сомдук чучукту. Бүт барын, видишь ли, патриоты на дыбы стали. Вот так, на дыбы стали. Чучукту оскорблять деп. Ай, чучук деген 1000 сом турат. 15-30 миллиард акчасын чыгарып кетти. Бир да кыргыз унчукпайт, отурат. Ана, это так положено.